Assalomu alaykum, urmattуу биздин каналдын көрмандары, мугалимдер, устаттар, студенттер, ата-энелер, бардык кызыккан, билим үчүн аракет кылган жарандарыбыз. Бүгүн биз сиздер үчүн, аялдар үчүн эң кызыктуу бир психологиялык тестти өткөрөбүз. Бул биздин апаларыбыз, сиңдилерибиз, аялдар үчүн. Эң алгач сиздерге бир маалымат айтайык. Курсак тамак менен, мээ окуу менен тойгозулат. Албетте, билим алып, өзүңүздүн билимиңизди жогорулатыңыз. Биз бүгүн сонун психологиялык тест даярдаганбыз. Өзүңүздүн апалар, аялдар, сиңдилер үчүн бул тесттен өтүп, өзүңүздүн кандай характерге ээ экениңизди билип алыңыз. Даяр болсоңуз, анда биз баштайбыз. Биз даярдап койгонбуз. Жакшы отуруп алыңыз. Аялдар үчүн кызыктуу психология тест. Сиздер үчүн азыр бир тапшырма берилет. Бул тапшырманы аткарып, кандай характерге ээ экениңизди билип аласыз. Барыңызга ийгилик каалайбыз. Бул 6 шакектин ичинен бир шакекти тандаңыз. Кандай аял экениңизди айтып беребиз. Кандай характерге ээ экениңизди дагы билип беребиз. Жакшы караңыз, бул 6 шакектин ичинен бир шакекти тандаңыз. Жана муну өзүңүздүн бир баракчаңызга жазып коюңуз, кайсы шакекти тандаганыңызды же эстеп калыңыз. Албетте, кайсы шакекти тандаганыңызды комментарийге жазыңыз, видеону паузага коюп, андан кийин бул видеого лайк басууну унутпаңыз. Шакекти тандаган болсоңуз, комментарийге жазган болсоңуз, биз биринчи шакек боюнча маалымат беребиз. Биринчи шакек. Эгерде урматтуу апалар, сиңдилер, сиз биринчи шакекти тандаган болсоңуз, сиздин характериңиз ушундай. Сиз падыша аялсыз. Сиз характери күчтүү аялсыз. Лидерлик касиеттериңиз абдан өнүккөн. Башкарууну жакшы көрөсүз. Сизден жакшы башкаруучу чыгат. Акыйкат менен иштейсиз. Көңүлү ачык жана пайдалуу инсансыз. Коомго пайдаңыз абдан көп тиет. Лидерлик касиетиңиз болгондугу үчүн, эгерде сиз бир чоң жумушка жайгашсаңыз, анда бул компанияны, бул мектепти сиз жакшы башкара аласыз. Эгерде бул характер сизге туура келген болсо, албетте комментарийге туура келди деп жазып коюңуз жана видеого лайк басканды унутпаңыз. Биз улантабыз. Экинчи шакекти ким тандаган болсо, мына экинчи шакек. Сиздин характериңиз ушундай. Жакшы угуп отуруңуз. Сиз абдан шаңдуу аялсыз. Эмоцияңыз ар дайым жогору болот. Адамдар менен тез тил табыша аласыз. Ар дайым биринчи болууну пландайсыз жана аракет кыласыз. Адамдарга жакшылык кыласыз. Кылган жакшылыгыңызды эч кимге айтпайсыз. Бул сиздин эң мыкты тараптарыңыз болуп эсептелет. Эгерде бул характер сизге туура келген болсо, аз гана туура келген болсо, албетте комментарийге бул характер мага туура келди деп жазып койсоңуз болот. Албетте лайк басууну дагы унутпаңыз. Эгерде кайсы бириңиз 3-чү шакекти тандаган болсоңуз, жакшы угуңуз, сиздин характериңиз жөнүндө маалымат беребиз. Сиз жашоону, өмүрдү эң урматтаган, ар бир мүнөттүн кадырына жеткен аялсыз. Гүлдөрдү жана классикалык музыканы абдан жакшы көрөсүз. Саякаттоону, жаңы достор менен таанышууну, тил үйрөнүүнү сиз абдан жакшы көрөсүз. Булар сиздин хоббиңиз болуп эсептелет. Эгерде бул характер дагы сизге туура келген болсо, комментарийге характериме туура келди деп жазып койсоңуз болот. Биз 4-чү шакекти тандаган урматтуу биздин апалар, сиңдилер, алар жөнүндө, характер жөнүндө маалымат беребиз. Эгерде сиз 4-чү шакекти тандаган болсоңуз, сиз көйгөйлөрдөн коркпогон аялсыз.
кыйынчылык келсе, капа болбойсуз. Көйгөйдүн чечүү жолдорун издейсиз. Сиз жалган айткан адамдарды жаман көрөсүз жана урматтабайсыз. Жашоодо эң күчтүү, характери эң күчтүү аялдардан бирисиз. Өзүңүздүн жашоону дагы чындык менен алып барасыз. Коом үчүн аракет кыласыз. Эгерде бул характер сиздин характериңизге бир аз туура келген болсо, комментарийге туура келди деп жазып койсоңуз болот. Албетте лайк басууну унутпаңыз. Эгерде кайсы бириңиз 5-шакекти тандаган болсоңуз, жакшы угуп туруңуз. Сиздин характериңиз жөнүндө маалымат беребиз. Сиз 5-шакекти тандаган болсоңуз, психолог аялсыз. Ар бир адамдын психологиясын жакшы түшүнөсүз. Адам кандай болсо, ошондой кабыл аласыз. Адамдар сизге кыйынчылык башына түшсө, жардам сурап келишет. Аларга жардам бересиз жана эчтеке сурабайсыз. Бул сиздин мыкты характериңиздин бири. Эгерде бул характер сизге бир аз окшогон болсо, комментарийге менин характериме жакын болду, туура келди деп жазып койсоңуз болот. Биз эми 6-шакекти тандаган урматтуу апаларыбыз, сиңдилерибиздин характерине өтөбүз. Эгерде сиз 6-шакекти тандаган болсоңуз, сиздин ички дүйнөңүз абдан таза. Кругозоруңуз эң кең инсансыз. Жашоодо өз максатыңызга ээ инсансыз. Максатыңыз, планыңыз бар. Кесибиңизди туура тандагансыз. Характериңиз башка адамдардын характерине эч окшобойт. Жалгыз калсаңыз, ар дайым китеп сиздин досуңуз болуп калат. Урматтуу досторубуз, каналдын көрөрмандары, эгерде 6-шакекти тандаган болсоңуз, сиздин характериңизге бир аз туура келген болсо, комментарийге туура келди деп өзүңүздүн пикирди жазып койсоңуз болот. Урматтуу биздин көрөрмандар, биз мына сиздердин характериңизди табууга аракет жасадык. Албетте сиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Жашооңузда кандай максат болсо, бардыгы ишке ашсын. Характерди өзгөртүү бул өзүңүздүн колуңузда. Жакшы жакка өзгөртсөңүз, албетте өзүңүз үчүн пайдалуу болот. Эми биз сиздер үчүн өзүбүз жөнүндө кыскача маалымат берип коеюк. Негизи биз Заманбап мугалим онлайн курстарын уюштурабыз. Бул студенттер, мугалимдер, ата-энелер үчүн дагы онлайн курс. Негизи заманбап технологияларды үйрөтөбүз. Эң негизги программаларыбыздын бири бул VideoScribe программасы. Видео даярдоону үйрөнөсүз. Эң мыкты видеолор даярдалат. Кийинки программа Kahoot программасы. Kahoot программасында онлайн тест түзүү, онлайн тестти окуучуларга таратуу жана окуучуларды сабакка болгон кызыгуусун жогорулатуу үчүн билимдерди аласыз. 3-чү программа бул тесттерди текшерүүнүн оңой жолдорун ZipCrate программасын үйрөнүп, маалымат аласыз жана үйрөнөсүз. Кийинки программа YouTube тармагында өзүңүзгө канал ачасыз, керектүү видеолорду өзүңүз сабак үчүн көчүрүп алууну үйрөнөсүз жана колдоносуз. Кийинки программа Multiurok программасында сиз өзүңүзгө сайт ачасыз, сабак иштелмелериңизди жайгаштырасыз, онлайн тест түзөсүз, онлайн тесттерди окуучуларга тарасыз жана алар менен биргеликте билимди жогорулатасыз. Кийинки программа бул Gmail почта. Почтада жаңы өзүңүзгө маалымат, почта ачасыз, кат жиберүүнү үйрөнөсүз, маалымат алмашууну үйрөнөсүз. Кийинки программа бул Google форма. Google формада Google сурамжылоо, Google онлайн тест түзүүнү үйрөнөсүз. Кийинки программа бул телефон аркылуу видео монтаждоону үйрөнөсүз. Kine Master программасында албетте. Кийинки программа Telegram программасында группа, канал ачууну жана туура колдонууну үйрөнөсүз. InfoUrok платформасында өзүңүзгө сайт түзөсүз, документтер жайгаштырасыз, башка мугалимдердин сабак иштелмелери менен таанышасыз. Google'дун кошумча программаларын үйрөнөсүз. Курс 10 март күнү башталат, кийинки группасы 15 март күнү башталат. Сабак жумасына 3 жолу болот. Telegram, YouTube тармактарында. Бизди Facebook'тан Элдор Далиев, Instagram'дан Элдор Далиев жана YouTube'дан Элдор Далиев деп издеп тапсаңыз болот. Албетте жазылып койсоңуз да болот. Курска катталуу үчүн 2 номерге WhatsApp, Telegram'дан
өзүңүздүн маалыматты жиберишиңиз керек болот. Фамилия атыңыз, жашаган жериңиз, иштеген жериңиз жана предметиңиз. Курстун баасы 1 айга 800 сом. Төлөмдү единица бирдик катар төлөсөңүз болот. Бирдик катар салуу үчүн мына ушул номерлер балански жана элсом аркылуу дагы төлөсөңүз болот. Урматтуу биздин каналдын көрөрмандары, билим алууну каалаган бардык жарандар, сиздерге жашоодо ийгиликтерди каалайбыз. Кандай максаттарыңыз болсо бардыгы ишке ашсын. Барыңыздарды терең урматтоо менен Элдор Далиев жана Заманбап Мугалим Академиясы командасы биз сиздерди онлайн сабактарыбызда күтөбүз. Ийгилик каалайбыз.